Анан балдарга тарбия кылганда элементарный нерсе алайын. Мисалы үйгө 2 алма алып келдиң да, улусу бар да, улусуна баланы мынтип тарбиялайсың. Жигиттер, биз эркекпиз да. 2 алманы аласың да, улусуна бересиң биринчи күнү. Ошондон алып 2 алманы улусуна бересиң да, мынтип айтасың. Кичүү иниңе бер бирөөнү деп айтасың. Берет да, бергенде эмне болот? Берешендик сыфат жүрөгүнө ойгонуп баштайт аныкы. Дайыма. Эгерде 2 алманы экөөнө мынтип берсең, эгоизм деп айтат орусча. Мен магале деп кийин эмне болот? Карлар үйүнө кетип калышы мүмкүнсүң да. Опасный туугандар. Өтө коркунучтуу. Ошон үчүн эңкине келгенде кичүүсүнө бересиң да, агаңа бер деп айтасың. 1 жаш болсо да байке деп айттып, үйрөт. Байке деп айтканыңды. Мына ошону үйрөт. Бала көргөнүн кылат, айтканын көп кыла бербейт. Сен көргөсүң ошону. Байкеңер эмне болот? Кичүүсүндө берешендик сыфат. Бирдеме болгондо эле байкем жесин, байке менен мен жейм деп баштайт. Мына чоңойгондо. Мына ошентип баштайлы туугандар. Биз эмне кылып атабыз? Экөө бири менен талашып чабышып калып. Кийин да ошондой эле болот. Ошон үчүн тарбиядагы бир четин эле айтып койдум бул туугандар. Иншалла китеп көбүрөөк окуйлы, китеп көбүрөөк окуп, убакыт бөлүп, TikTok чукулап, Instagram чукулагандан көрө 10-12 мүнөт бир күндө бир китепке убакыт бөлсөк, иншалла 1,5 айда бир китепти бүтүрүп коебуз. 12 мүнөт, 12 мүнөттөн жаап кой. Сен нафсың чыдай элек да, сен телефонго чыдап калган. 3 саат, 4 саат сүрүп койсуң мынтипчи. Бирок сен китеп окусаң чыдабай кетесиң. Эртең таштап салсың. 10-12 мүнөт же 8 мүнөт оку, бүтү жаап кой. Бирок ошонучу күнүгө туруктуулук менен аткаралы иншалла.